Сорғоқ түлкі, аудиокитеп, оқыған Тұрсыналиева Айбике. Илгери бир токойдо бир түлкі жашаптыр. Ал бир күнү түрдүү гүлдөрдүн арасында сейилдеп жүргөн эле. Ошентип жүрүп, ал кокусунан аарынын уюгун көрүп калды. Көрөрү менен оозунун шилекейин агызып, көзүн алайтып, ошол тарапка карай жакындай баштады. Анан бир заматта уюкка жетип барды да уюкту колуна алып бутун бойду оозуна салды. Анын ичиндеги аарыларга карабай аптыгынып жеп кирди. Соргок түлкү мына ушинтип уюкту колуна кармаган бойдон үйүнө жөнөдү. Үйүнө келгенден кийин отуруп алып, банжалардагы куюлган балды тамшанып жалай баштады. Уюктун ичиндеги аарылар болсо жан талашып кутулган аракет кылып жатышты. Бир маалда курсагы тойгон түлкү чаңкасынан жатып алып, курсагына сылай баштады. Так ушул маалда анын ашказаны ачыша баштады. Андан ийне менен сайгандай ошол жери сыздай кетти. Бир маалда ошол жери ушунчалык ачышып, ооруп чыкты. Түлкү чыдабай «Ах, уф!» деп кыйкырып жатты. Ооруга чыдап албаган түлкү кумга жатып алып оонагысы келди. Анан араң басып сыртка чыкты. Кумга жата калып ооналактай баштаганда какаганга муштаган болуп курсагына учтуу сөңгөк да кирип кетти. Мынакей ооруганда эми көр соргок түлкү ушинтип абдан кыйналып жатты. Албетте, соргоктук кандай гана жаман нерсе. Чындыгында эле тамакты ченеми менен жейт бул жакшы адат. Ал эми тамакты соргоктук менен тоюп жеп алууда мына ушул түлкү сыяктуу кыйналып калышыбыз мүмкүн.